Bir ақсақалдың 3 баласы бар екен. 3 баласы, бірінші баласы төрөлгөн учурда Абдуллах деп ат қойып, екіншісіне дагы Абдуллах деп ат қойып, үчүнчүсүгө дагы Абдуллах деп ат койду экен. 3 Абдуллах. Орду келген айтып коюш керек. Эң жакшы эркектер үчүн ат бул Абдулла. Абдуллах. Аллахтын кулу. Абду деген кошулса, бул демек кулу деген. Абдул-Вахид, Абдус-Самад, ушул сыяктуу мисалы. Бул 3 Абдуллах өтө кызыктуу окуясы болгон. Бул парасат маселесинде келет риваяттарда, анан мурас маселесинде эки жаатта ой жүгүртүү тууралуу, анан парасат тууралуу келет да. Бул окуяны мисал келтиришет алымдарыбыз. 3 Абдуллах бар эле. Атасы өтүшүдөн мурда биринчи Абдуллах мурас алат, экинчи Абдуллах албайт, үчүнчү Абдуллах мурас алат деп туруп айтып кетет риваят кылып. Мурас акыркы сөздөрүн ушинтип айтып кетет да. Атасы ушинтип келиме айтып өткөндөн кийин, мурас сөздөрүн айтып өткөндөн кийин балдары алып барып жайга коюшат, жаназасын окушат, дуаларын кылышып, Курандарын окушуп, бардык жакшылыктарды багыштап кайтышат. Кайтышып мурас маселесин чечүү үчүн алар кеңешет. Мадина Мунавварадагы эң чоң казыга барып, бул маселебизди сурайбыз, чечебиз дейт. Ошол чечип бериши мүмкүн балким деп үчөө жолго чыгат. Жолго чыгып барат экен, жолдо төөсүн жоготкон бир адамга жолугушат. Төөмдү көрбөдүңөрбү десе, 3 Абдуллахтын бирөөсү жок, көрбөдүк. Бирок төөңүздүн бир көзү көрбөй беле, бир көзү көрүп эле дейт. Ооба, бир көзү көрбөйт эле десе, жок, көргөн жокмун дейт экен. Экинчи Абдуллах, төөңүздү көргөн жокмун, бирок төөңүздүн бир путу кыска беле дейт. Бир путу кыскараак беле алды буту дейт. Ооба, кыска эле, жок, көргөн жокмун дейт экен. Үчүнчү Абдуллах, төөңүздү көрбөдүм, бирок төөңүздүн дүмү кыска беле, жок беле дейт. Дүмү жок беле десе, ооба, жок эле дейт. Жок, төөңүздү көргөн жокмун дейт. Баягы адам күмөн санап, ойлонуп туруп калат. Силер төөмдөгү 3 негизги белгини айтып бердиңер азыр толук түрдө мага. Кантип эле силер алган жоксуңар төөмдү? Төөмдү силер алган, силер урдагансыңар деп жүргүлө казыга дейт экен. Казы адилеттүү сот. Азыркы сот департаментинде иштегендер, мисалы департаменттин директору болуп жүргөндөр сыяктуу, эгер шарий түрдө, мусулманчылык түрдө эгер боло турган болсо, азыр бизде казы шайланат, ошол сот болот, бардык чечимди ошол чыгарат да. Ал жерге жөнөкөй адамдар барбайт. Мисалы азыркы учурдагы соттордо текшерип отурбайбыз да, мисалы ким акылы кандай күчтүү, адилеттүүлүгү кандай, эч ким баам парасаттап аныктап бере албайт. Бирок эгер шарий жактан коюла турган болсо, алар өтө адилеттүү, түз жүргөн, окуусу анык, окуган, диплому анык бар, билими дагы өтө күчтүү текшерилген болот да. Азыркы немелерде билип болбойт, мисалы үчүн. Ушундай. Бул Абдуллахтар. Казыга барабыз дешти. Казыга сиз биз менен жүрүңүз дейт. Биз ансыз эле казыга кетип алабыз дейт. Үчөөсү анан бул төөсү жоголгонду кошулуп алып, Мадина Мунавварага ошол казыга барышат экен. Жол жүрүшүп, казыга жетип барышып, казыга арзанат экен. Бул үчөөсү менин төөмдүн белгилерин айтып берди, бирок мойнуга албайт дейт. Булар уурулар дейт. Казы биринчи Абдуллахты чакырат. Сиз ушундай көзү азиз экендигин, бир көзү төөнүн көрбөштүгүн айтыпсыз, бирок мойнуңузга албай атат экенсиз. Сиз каяктан билдиңиз десе, бул парасаттын белгиси. Ой жүгүртүүнүн парасаттын белгиси. Пайгамбарлардын учурунда пайгамбарларга, алымдарга, олияларга, мисалы пайгамбарларга аяттар түштөрүнө же периштелер аркылуу аяттар келип турган. Бирок пайгамбарлардан кийин аят түшпөйт. Аян түшпөйт, мисалы үчүн. Бирок ой жүгүртүү, парасат деген нерсе калат мусулмандарда. Деген да. Бул парасаттын белгиси дейт баягы биринчи Абдулла. Мен байкадым, төөнүн оттогон жерлерин карадым. Бутум астынын эки жагын карасам, төө бир жагын жеп, бир жагын жебей кеткен.
демек бир көз көрбөйт экен деп ошону байкап койдум дейт экен. Сиздин сөзүңүз, далилиңиз кабыл алынды, сиз кетсеңиз чыксаңыз болот дейт экен. Экинчи Абдулланы чакырат. Сиз төөнүн буту кыска экендигин айттыңыз, бирок урдуганыңызга мойнуңузга алып айтасыз. Бул неден кантип билдиңиз десе, бул парасаттын белгиси дейт экен. Парасаттын, ой жүгүртүүнүн белгиси. Мен оттогон жерлерин карадым. Карасам, төөнүн алды бутунун, эки бутунун бирөөсү өтө каттуу кирген, экинчиси кичине эле кирип, жапыз из болуп калган. Демек, бунун буту кыска экен деп билип койдум дейт экен. Мисалы, кээ бир ботинкелерди карасаңыз, буту чолоңдоп келген адамдар ботинкесин карасаңыз, буту ушунчалык жоон болот, асты, ботинкесинин асты, бут кийиминин асты ушунчалык калың болот, бирөөсүнүн ичке болот. Демек, ошо кыскалыгын билип койсоңуз болот, мисалы үчүнчү. Ошентип төөнүн кыскалыгын билип койдум, бут кыскалыгын дейт экен. Сиздин сөзүңүз кабыл алынды, далилиңиз кабыл алынды, чыксаңыз болот дейт экен экинчи Абдуллага. Үчүнчү Абдулланы чакыралар. Үчүнчү Абдулла келет. Сиз кантип билдиңиз дүмү кыскалыгын, дүмү жоктугун десе, бул парасаттын белгиси. Эшектер дагы мисалы үчүн айылда, малдар дагы эгер дүмү жок болсо, заң чыгарса, толук чыгармак да, мисалы үчүн. Койлорду тумалак тегерек чыгат го. Ошол сыяктуу мисалы үчүн эшектердики тумалак чыгат. Эгер дүмү болбосо, төлөрдүкү дагы дүмү бардыкы башкача, дүмү жоктугу башкача заң чыгарат. Ошол дүмү жоктугун заңына карап туруп чыгарган, заңына карап туруп билип койдум дейт экен да. Мына ой жүгүртүш, мына парасат, баам парасаттын белгилери да бул. Ошентип айтат экен. Сиздин дагы сөзүңүз кабыл алынды, далилиңиз кабыл алынды, сиз чыксаңыз болот дейт экен. Төсү жоголгондун ээсин чакырып, бул үчөөсү, үч Абдулла сенин төөлөрүңө тийген эмес, алган эмес. Сен кете берсең болот деп аны кетире берет экен. Үч Абдулланы чакырып, эми силер эмне маселеде келдиңер? Не маселеде келдиңер дейт экен. Үчөөсү биз өтө оор маселеде келдик, өтө кыйын маселеде келдик. Атабыз өтүшүнөн мурда ушул сөздү, мурас маселесинде ушул сөздү айтып кеткен. Биринчи Абдулла мурас алат, экинчиси албайт, үчүнчүсү алат деп айтып кеткен. Ушул маселени чечип берсеңиз дейт экен да. Айтса, бул маселеңер чындыгында оор экен. Чындыгында оор маселе экен. Силер бүгүн жатып менин коногум болгула. Эртең саар патваны силерге берем дейт экен. Конок бөлмөгө киргизишет экен. Биринчи Абдулла айтат экен, бул казы бизди сынап атат, сынаш үчүн күзөтчү коюп койду дейт экен. Ошентип сыйтамактар келет, эми конокту сыйлаш керек, урматташ керек. Эт тартылат экен. Биринчи Абдулла айтат экен, бул эттен жебегиле эт иттин көшү дейт экен, иттин эти дейт экен. Иттин эти дейт экен. Экинчи Абдулла карап туруп, дасторконго коюлган нанды карап туруп, бул нандан жебегиле бул нанды 9 айлык курсагында бар эне жапкан дейт экен. Үчүнчү Абдулла ойлонуп, эми булар ар дайым кезек менен чогуу сүйлөшүп үйрөнүп калган үч Абдулла да. Үчүнчү Абдулла айтат экен, не дешти билбей туруп, бул казы өзү валади зина дейт экен. Зинадан болгон адам дейт экен. Күзөтчү буларды байкап, казыга бул сөздөрдү айтып барат. Ушундай деп атат бул үчөө десе, үчөөнү чакыртырат экен. Силер тамактан жебепсиз. Сиз тамактан жебепсиз, иттин эти деп мен силерге сыйлаган көчтү, иттин көчү, иттин эти деп жебей коюпсуз. Неге? Себеби эмнеде десе, казы каяктан билдиңиз, кантип билдиңиз итти көчүдүгүн, иттин эти экендигин десе, муну билиштин жолу оңой. Мен этке карадым. Союн бизге бышылып келген этке карадым. Биз жеп жүргөн кой болсун, мал болсун, адал жаныбарларда биринчи сөөк, анан көч, май болуп кетет. Жапайыда сөөк ичине карап, май, эт болуп кетет. Мен ошону байкап билип алдым дейт экен. Экинчи Абдуллага карап, сиз эмне үчүн алып келинген нанды 9 айлык курсагында бар эне жапты деп жебегиле деп атасыз десе, бул дагы парасаттын белгиси. Ошол учурда тандырлар мындай пас болгон, эненин курсагы жетип жетпей баягы парс заборго дубалга тийип кала берип,
пышкан пышпаган билбей эле жарым-жартылай үзүп алып берген да нанды, күйүп кетпесин деген максатта. Анан нандын жарымы пышып, жарымы пышпай калган. Ошондон байкап туруп парасат менен нанды ким жапканын билип алдым дейт экен. Казы ойлонуп карап туруп үчүнчүгө үчүнчү Абдулла дейт экен. Силердин маселеңерди таптым мен дейт экен. Силердин маселеңер чечилди. Иттин эти деп айткан Абдулла ким дейт экен? Мен дейт. Сен мурас аласың. Сен мурас ала турган адамсың. Экинчи, нанды 9 айлык курсагында жапкан деп ким айтты? Мен айттым деп бирөөсү чыгат. Анда сен мурас аласың дейт. Үчүнчүгө ким валяды зина деп мен айткан? Мен айткан деп бирөөсү чыгат. Валяды зина бала валяды зинаны тааныйт, сен мурас албайсың дейт казы. Эшек эшекти тааныйт, ууру ууруну тааныйт дегендей да. Сен мурас албайсың, себеби сен валяды зинасың дейт да. Ошондой маселелер чечилди, казынын алдынан чыгышты булар, үйүнө келип апасына жолугушуп, биринчи эле суроосу мен валяды зина деп атат. Не атам жакшы адам болгон болсо бул кандайча болду десе. Бул эки бир тууган агаларың туура буларды мен төрөгөн, бирок сени билбейм ким төрөгөн. Күндөрдөн бир күн атаң рахматылык тирүү кезинде Багымдатка барып, Багымдатта намазын окуп, Кудайга дуа кылып, тооба кылып, намазын окуп мечит астынан чыкса, мечиттин астында ыйлап жаткан бөбөктү көргөн, наристени көргөн, жижини көргөн. Бул бала кор болбосун, зар болбосун, бир нерсеге муктаж болбосун, Аллах үчүн мен багып аламын. Бардык нерсесин жоопкерчилигин мойнума аламын деп атаң алып келген. Биз атабыз менен ошентип сени багып алганбыз дейт экен да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, кысса хикая ушул жерде бүтөт. Мурас маселесинде келет, анан бул ой жүгүртүү парасат белгисинде келет. Ооба, пайгамбарларга түштөр тууралуу периштелер аркылуу аяндар келип турган, жол белгилери келип турган, бирок мындан кийин да бизде ой жүгүртүү деген нерсе калган мусулмандарда. Мусулман парасатсыз, акылсыз болбойт. Ой жүгүртөт бир нерсеге. Алдагы кадамдарды текшерет. Алымдарыбыз эмне үчүн алым? 100 жыл мурда эмне болушун, же 100 жылдан кийин, мисалы азыр 2021 декабрь айы боло турган болсо, 2100 жыл, 2252 жыл, мисалы үчүн ошол жылдарга карата фатваларды азыртан эсеп чыгарат. Бир нерсени кичинекей башталыш белгиси азыртадан 200 жылга салыштырып туруп, 200 жылдан кийин ушул нерсе азыр кичинеден баштап туруп 200 жылдан кийинки натыйжа кандай көрсөтөт? Эгер 200 жылдан кийинки натыйжасы арамга балып, 50% арамга балып такала турган болсо, аны азыртан тийиш керек деп туруп, фатваны азыртан арам деп икисин берип, азыртан арамга тыюу берет да. Мусулман ошондой өжөр болуш керек. Мусулман ошондой ой жүгүртө билиш керек, пагам парасаттуу болуш керек. Күлгөнгө күлүп, күлө турган жерде күлүп, ыйлай турган жерде күлө турган болбойт мусулман. Мусулман даана болот, акылдуу болот, данышман болот. Сыйкырдуу сөздөрдү ушундай билдирбей, байкатпай сүйлөп коет, бардыгын отургузуп коет. Көркөмдүктүн баарын мусулмандан издеш керек. Мусулман башкалардан таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болот. Кышта кар жаап, кар кандай эрийт? Жолдордо мисалы үчүн машина жүргөндө кандай эрийт карлар, суулар чарчаш деп чачырап кетет. Ошол сыяктуу кар жаап, күн чыкканда эриген сыяктуу мусулман бир тоңуп туруп кайра эрип кетпейт. Бир максат койду, ошого жетмейинче койбойт. Ошондуктан таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болуш керек. Мусулман үлгү болуш керек. Мусулман баам парасаттуу болуш керек, акылдуу болуш керек. Ал үчүн бир эле нерсе бар. Аракет кылыш керек.